мамлекет башчылык орынга кызмат ордуна талапкерлерди көрсөтүү эки субъектке тиешелүү. Бул жарандар өзүн өзү көрсөтүү жолу жана саясий партиялар тарабынан өздөрүнүн съездеринде дагы талапкерди жылдырууга укуктуу. Жылдырылган күндөн, бул шайлоону дайындаган күндөн баштап жылдыруу мөөнөтү азыр 10 январга белгиленген шайлоону элестетсек, анда 14 ноябрь күн эң акыркы жылдыруунун мөөнөтү болуп эсептелет. Башкача айтканда, талапкерлерди көрсөтүүнүн мөөнөтү 14 ноябрда аяктайт. Бул акыркы күн болуп эсептелет. Ошол күндөн баштап, жылдырылган күндөн баштап талапкер же болбосо саясий партия өзүнүн ыйгары муктуу өкүлдөрүн Борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтүш керек. Банктык эсеп ачыш үчүн, шайлоо фондун жүргүзүү үчүн жана шайлоолор боюнча. Андан кийин тиешелүү документтерди чогултуп Борбор шайлоо комиссиясына тапшыруу мөөнөтү болот. Бул тиешелүү мыйзамда көрсөтүлгөн документтерди тапшыруунун эң акыркы мөөнөтү бул 7 декабрда аяктайт. 7 декабрга чейин президенттикке талапкер керектүү мыйзамда көрсөтүлгөн документтердин баарын бериш керек. Анын ичинде 30 миңден кем эмес кол тамгалар жарандардын жана керектүү болгон документтерди. Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер жаранга коюлчудагы талапкерге коюлчу мыйзамда көрсөтүлгөн талаптар бар. Бул Кыргыз Республикасынын жараны болуш керек. Башка мамлекеттин жарандуулугу көрсөтүлүп аткан талапкерде болбош керек. Андан сырткары соттуулугу болбош керек. Кыргыз Республикасынын жараны 35 жаштан кем эмес, 70 жаштан жогору эмес жаштагы жаран болуш керек. Жана 15 жыл, акыркы 15 жыл, жалпы жонунан 15 жылда Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган жаран ушул талапкер болуп катталганга укуктуу. Ал эми талапкер эгер мамлекеттик кызматта иштесечи? Мамлекеттик, муниципалдык кызматтарда аркалаган талапкерлер жылдырылган убакыттан баштап өзүнүн ыйгар муктарын аткарууну токтотуш керек. Ошондо 14-нө чейин токтотуш керекпи? 14 акыркы жылдырылган күн болуп эсептелет. 15-нен баштап документтерди кабыл алууну жүргүзөбүз.